Boyunca. Mana. Тротуарлар, фондық жайлар, частный емелерге беріліп кеткен. Осыларды елге қайтарыш керек. Жалабат маданият жолы, мына машина көріп отырсыңдар. Біз жазған қайырлы бойынша аяғында ошол круговой светофор деп чечилгенди. Анан азыр жакында эле 2 жума мурда ал жерде бир аял көчөдөн чыгып, ушул жерден мындай жай жүрүп аткан учурда каттуу машина сүзүп кайтышып калыптыр. Эмелесет келем, ол жол ачыла турган болсо кандай тездик менен келет машиналар. Эми бизге акыркы жыйын боюнча ушул жерге круговой счет деп чечилген болчу. Анан ол жерди көрүп атасыңар, мына портер турган жерге бир аз круговой жасашты. Ушундай асфальт счет деп узун ушуга чечилишкен окшойт акырында. Кандайдыр бир максаттардын негизинде ушуну азыр чечпесек, курулуш баштала электе, ушул боюнча калып калат. Анан машиналар каттуу келип, мындай кырсыктар көп катталып калышы мүмкүн. Эми бизге мындай азыр круговой айланма жол керек, анан светофор керек. Анан штраф видеокамера керек. Мына балдарды көрүп атабыз, өтүп аткан. Ушинтип өтүшөт. Анан жалаң эле круговой болсо, балдарды өтө албай калат. Анан ол көрүп атабыз, аны кафе жолдун боюнда машиналарды. Жаш балдар мына жолдун боюнан өтөт, кырынан. Монтип машиналар каттуу келет. Жолго өтө жакын. Бул өтө кооптуу. Кат жаздым эле өкмөткө, мына да бир кыз өтүп барат. Мынакей. Факт түрүндө көргөзбөйм силерге. Мына жер, мына имараттар турган жер, булар тротуар болчу. Адам өтө турган жер. Анан жаш балдар монтип машиналарын да коюп алат да. Стоянка жок. Ушинтип өтүшөт балдар. Мынакей. Чуркашты мына. Ошондой убактылуу болсо да пешеход жолун коюш керек бул жергечи. Эмелесет келе, каттуу келип эле ушунда өтүп кетишет. Круговой учур болгон учурда да машиналар токтобойт да, сөзсүз пешеход керек. Анан светофор керек бизге. Бул жерде эл көп, машина жыш. Мындай кафелер куруп алганда анан машиналарга кое турган жер жок, жай жок. Нар жакта мына юртада турат, ал жакта да тротуар жок. Өтүүчү жайлар. Мынакей. Монтип машиналарды коюшат. Мына ушул жерге пешеход керек бизге. Анан светофор керек. Машиналар токтоп, анан круг кылып, анан ары чыгып кетиш керек да. Свет өчүп калса дагы круговой сактап калат. Ошондой. Штраф видео. Мына көрдүңөр да машиналар. Азыр мен аягына чейин көргөзөм силерге. Мына жок дегенде мунун тушуна, мына имарат. Мына алдынан жерге бизге пешеходный жол керек. Жөөдө турат. Мына канчалык чыгып кеткен, көргөзөм силерге. Ана. Ушунун баары жеке адамдардын кызыкчылыгына, жалпы элдин кызыкчылыгын бийик койгон себептен тургандар. Мына эски тротуар. Булар мындай кылат экен да, аз-аздан бакты тигип, мына кудукта кылып алыптыр жолго. Бакты тигип, монтип. Анан тосуп алышат экен. Адамдын көзүн көндүрөт экен мындайча айтканда. Мына явна, мына тосулуп турат. Сеткада тосуп коюптур мынакей. Адам өтчү эле. Үйүндө мына сыртка чыгарып алыштыр бир аз. Мына тротуар. Так. Мына монто акырындан бакты тигип жашылдандырып атабыз деп өткөзүп алган. Азбирт акимчиликтен чакыртты, барып сүйлөшүп көрөбүз. Азбирттин адамдары келишет экен, эмне деп айтышат. Анан долбоорду ушул боюнча калтырып турушат, азыр айтпасак эч жылыш болбойт. Анан барганда эле кайра эски проектти жана круговойдун проектин көргөзө калбаса эле. Мына тротуар көрдүңөрбү? Канчалык чыгып кетишкен. Ушунан кетиш керек негизи. Элдин жери да бул. Мына канчалык. Жаш балдар өтүп барышат. Аркы жада жерге да светофор керек. Мына туугандар.
Анан нол жерге чоңураак круговой болуш керек эле мындай. Акыры ушул жыйынтыкка келген болчук, бирок азыр тилекке каршы аркы машина келаткан жерге бир аз кичинекей круговой жасап атышыптыр. Азыр ошону сүйлөшкөнү баратам акимчиликке. Кайра чоңураак круговой кылып туруп, мына нол жерге бир светофор койдура тургандай. Пешеходный дорога ар жерге төрт жагына. Нол вариант болот да ушунда. Столбуга чыкты. Бар өзүнө жараша жейт да. Ага. Чоңдогу чоң жейт. Булар ушу Мелкийден жешет. чайнегинен жейт да. Чайнеги, столбонун чайнегинде жешет. Эски зымдарды жешет. Азыр жаңы тартса, эми столбонун чайниктерин. Ушундай. Мына столбалар чыгарылып, чайниктери бүтүн. Бирөө сыныптыр, бүтүн. Сындырып эле алышыптыр да, грубый применение алып турду. Грубый применение алып турду. Бүтүндөрү бар экен, бирөө экөө бар экен. Мына райондук акимчиликке азбирти чакырыптыр. Азыр келатышат. Мына круговой боюнча сүйлөшөбүз. Бул эң Бул эскиси менде бар бул видеосы. Азыр проект кызыл. Азыр мындай болот да ошондо? Ушундай круговой. Светофорчу? Светофор жок. Светофор жокпу? Сөзсүз нол жерге светофор коюш керек да. Нерде бар пешеход? Пешеход жок экен, а? Түбүнөн да? Получается, нол бер жака жылат. Манубу? Мына вариантты сунуштап атабыз да биз. Ошону. Светофор керек болуп атат. Ошону коюш керек болуп атат. Азыр нол бул жака бир кыйла качып кетиптир да, бери жылып кетиптир. Нол картаны көргөм мен. Бул жерде бир гана светофор гана жок болуп атат да. Светофор. Мына пешеходдун түбүнөн болот ошондо. Пешеход наркында көрсөтүлгөн обустройство. Нол жерде болот пешеход. Мындай. Бұл пешеход үкіметті алдында екен, мына заправкадан кейін екен. Юрттан алды ол. Мен юртта бар. Муну ол азыр тротуар болуп атабы? Муну ол, а? Тротуар. Бул ошо жана немеден баштап, жанагы Арсланбоктун поворотунан баштап. Поворотунан баштап муну немеге чейин, о, бери. Могул жерде кандай кылдыңар? Могул жак, значит, могул жерде жана кафелер бар эмес беле? Ошондон баштап бияка кетип атат, тротуар. Нол жерде барбы? Нол жерде. Тротуар барбы? Ал жакта жокпу? Основной делебизде. Жөө кантип басабыз бияканда? Биздин жол. Биздин жол. Местная власть. Ага. Мына бул жерден өткөзүп. Значит, муну Арсланбок, муну жанагы повороттон баштап. Могул жерде каерде пешеход? Глобустун жанынан. Жокпу глобустун жанынан? Бул жак бери жак. Глобустун жанында жок экен го. Нол жерге бир пешеход керек, анан эме ошол жерге светофор керек да бизге. Төрт жагына. Могул жакка да керек. Жакында туристтик эме башталат да. Сөзсүз нол керек. Ооба. Мына поток билесиз, Өзбекстан ачылса вообще көбөйөт. Эгер ачылса анда көбөйөт. Такыр көбөйүп кетет. Тим более азыр жана Анан нону өтө алыс кылбаш керек. Балдар нол жерден чуркай беришет. болуп атат да. Нону кесип салып, нону бери жылдырып коюш керек бир аз. Потому что машиналар келип анда жерге токтоп, бир аз жакыныраак кылыш керек да. Могул каерде болуп калбак ушунда? Юрттан астына кетип калат экен. Бир аз жакыныраак кылыш керек, бир аз жылдырып коюш керек. Каяка могул жака дейсиз? Өтө жакын эмес, өтө да алыс эмес. Адамдар билесиз го? Бизде треугольник бар да. Ошодон расстояние. Бул баягы чертоз ошол. Мындан келип бу жерде болгон светофор гана жок болуп калды да. Мону да эске алыш керек экен. Нол жакта, анан нол жакта. Нол жакта. Пешеходдо. Нол жерге коемуз, сиз көрүп ал эме просто түшпөй калып. Сөзсүз коюла турган нерсе. Анда ошол светофор керек да ошол жерге. Мына вариантты көрсөңүз, ошону сүрөткө тартып алсаңыз. Бул деле алып алса болот, а? Ооба, кире бериши мына ошол вариантты көргүзөйүн. Мына вариантты Эмеге баткызылганда Жолго болушунча, бул жерде андан нары кете албайбыз. мынаны карасаңар. Ортосуна мына ошол эмелерди кошо албайбыз. Бул
Эң мүмкүн болушун жерге кылганыбыз ушул. Мынаны карасаңыз, мынаны карасаңыз, мол жагын кенен кылып туруп, мол жагын узкий кылса, светофор койсо, мына глобус тарапка. Бизде эки тарабы тең ушундай да 4 полоса болуп атат бизде. Bizde azırkı mesele lazım ayakta azır trotuarımız batmaydı. Azır ayakta iki ark pul koydu. Bizim proyekte bıçtırı kişineki Мол жерге жылдырсаңар болбойбу? Бираз. Жок да батпайт да аны эң. Bunu жылдырганда ayakta elin барын компенсация болгон неменин барын кайрап берип жашат проект. Азыр эң баткан жер ушул жер болуп атат да. Мондай эмелер көп застройкаларчы. Мына азыр ооба. Кызыктап да бар. Биз азыр мүмкүн болушу ушуга тукаганбыз да. Светофор койгонго неме барбы ушул жерде? Бар, болот. Барбы мүмкүнчүлүк? Мындай светофор эми бул проект мындай да. 2012-жылы баягы техник экономика башталган эле. 2012-жылдан башталган. 2012-жылдан башталган 2017-жылга чейин бүттү. Акимчилик менен сүйлөшүп чыктым. Азберт компаниясынын өкүлдөрү келди. Жасап келе калганбы, дароо билбейм. Мурда болгон ошол кругович, бирок светофор ал убакта да болгон эмес, азыр да жок экен. Анан акыркы убакта түз эле кылып жасап коюшкан да. Жана видеодон көрөсүңөр. Круговойду кичинекей кылып. Азыр мына чогулушка чакырсак келип, ушул вариантты көтөрүп келишиптир. Ушул вариант болот депчи. Козгоп койгонубуз да жакшы болду. Козгоп койбосок, азыр мына эски вариантта калтырып коймок, ошо боюнча 50 жыл, 100 жылга калып калмак да бул жолчу. Ушул маселени чечип койгон жакшы болду азыр.